баасы 250 миң да. Баасын 130. Центрда бир соттогу 100 000 доллар турат. Эгер суроо талап көп болсо, анда ал баа өсөт. Бишкекте жердин да, үйлөрдүн да баалары асман чапчып кетти. Айрыкча Борбор калаанын түштүк тарабында баалар кымбаттагандан кымбаттап жатат. Адистердин айтымында жердин кымбаттыгына бир нече жагдай таасир этет. Анын ичинде үй салганга жердин аздыгы, жайгашкан аймагы, экологиялык абалы жана суроо талап болгон сайын баалар да ордунда турбайт. Бишкек шаарынын ар кайсы жеринде жайгашкан жер тилкелеринин баасы ар башка. Өзгөчө түштүк тарабындагы жер тилкелердин азыркы өсүп кеткен себебин айтыш керек. Ал жакта негизинен экологиялык жактан таза райондор болуп эсептелет. Ошондой эле ал жакта дагы азыр инфраструктура өнүгө баштады. Бишкек шаарынын түндүк тарабындагы жер тилкелери боюнча сөз козгосок, ал жакта жер таштандылары бар, алыс жайгашкан, жол инфраструктуралары балким жакшы өнүккөн эмес. Канализация, суу, газ деген инфраструктуранын кандайдыр бир ошол таасирлери ошол жалпы баага таасирин тийгизет да. Административдик аймактык реформа жасалып, Бишкектин аянты дээрлик 3 эсеге көбөйгөнү да бааларга таасир тийгизген. Борбор калаага кошулган конуштардагы жерлердин, анын аркасы менен борбордук бөлүктөгү жерлердин баалары өскөн. Шаарга кошулгандан кийин баалары өстү и ошого байланыштуу эле чекедегилер өскөн сайын ортодогулар дагы кымбаттап кете берет экен да. Бишкекте Арча-Бишик менен Көкжар тараптан жер алам дегендер арбын болсо, шаар четиндеги айылдардан Арашан, Байтик жактан жер алгысы келгендер көп. Эң актуалдуу азыркы моментте райондорубуз бул Үйдө жактагы, Тоо тараптагы Арашан, Байтик, Кой Таш, Бешкүнгөй, Кашка Суу райондору болот. Ошол райондор бизде аябай суроо талапта да. Мындайча айтканда, көптөгөн биздин клиенттерибиз, биздин кардарларыбыз ошол жактан алгысы келет. Эмне үчүн дегенде, ал жакта кышкысын смог жок, тынч, айлана чөйрө жапжашыл. Борбор калаада жердин баасы бир жылда орточо 5 000 долларга өсүп турат. Эң кымбат деген баа шаардын борбордук бөлүгүндө. Ал жакта 1 сотик жердин орточо баасы 100 000 долларды түзөт. Жылдан жылга в среднем участоктарга деген 1 сотугуна 5 000 доллар кошулат. То есть орто эсеп менен эсептеп келгенде 1000 доллардан баштап 10 000 долларга чейин өтөт да, көбөйөт. Ошол орто эсеп менен эсептеп келгенде 5 000 доллардан кошулуп турат жерлергечи. Анан азыркы моментте, азыркы учурда деген Үйдө тараптагы 1 сотугу деген мисалы Арашан эле, Байтик, Кой Таш, Кашка Сууда эле 1 сотугу деген 10 000ден жогору турат, 10 000 доллардан жогору турат. Арча-Бишик, Ак Өргө, Ак Ордо конуштары алардын деген расположениясына жараша болот. Мындайча айтканда, кандай турушуна жараша, жер участогунун формасына жараша, ошолорго байланыштуу өзүнүн баасы болот да. Эгерде бирок орто эсеп менен алып келсек, 20-25 000 сотугуна Арча-Бишиктен сатылат, 15 000 20 Ак Өргөдөн сатылат, Ак Ордо 1ден 15 000 20 000 и Ак Ордо 2-3төр бираз арзаныраак келет. Ал жакта деген 10 000ге жетпеген, 10 000 долларга жетпеген сумманы түшөт. 8 000 доллар мисалы ушундай. Баанын кымбаттыгына карабай, Борбор калаада жер алам дегендер да, сатам дегендер да көп. Маселен, Арашандагы жан конушта 8 сотик жердин баасы Бишкектин айрым жерлеринен кымбат болбосо кем эмес. Арашанда 8 сотик жер, 8 сотик жери наалып турат. Айме канча суроо атасыңар баасын? Баасын 130. 100. Акыркы баасы канча болот? Мисалы, сурап келгендер болот абы? Сурап келгенде болот, ушу 95ке берсек болот. Сурап келгендер канча деген бааны айтып атат? 90 000 тегерегине сурачу. Ал эми Арча-Бишикте аянты 168 чарчы метр болгон 5 сотик жери бар жер там 255 000 долларга сатылууда. Жаңы салынган үй экен, 5 сотик экен. Баасы канча деп жатасыздар? Үйдүн баасы 250 миң да. Канча дейсиз? 250. 250, негизи сурап келгендер барбы? Мисалы, баасы сунуштап, мынча алат элек дегендер. Бар. Алар кандай бааны сунуштап атат? 220 миң сунуштагандар болду.
200 ming сунуштаганlar болду. Abi men алмаштыруу жолдорун айткандар болду. Бишкекте жердин баасы өсө турган гана болбосо, асти арзандабачудай. Себеби суроо талап жыл сайын өсүп жатат.